26-сентябрда Хелвета селярал коюмунун ички чарбал каналдарды тейлөөнү жана башкарууну жакшыртуу долбоорун алкагында Биокежи органикалык кыймыл федерациясы тарабынан уюштурулган Ысык көл облусунун Ак Суу жана Жети Күз райондорунан келген делегация Өзгөн районунун Мырзакел аймагында тажрыйба алмашуу жана таанышуу ис сапарына келишти. Делегациянын Мырзакел аймагынын аппарат кызматкерлери кыргыз улуттук кийимдерин кийип, салтанаттуу ыр менен тосуп алышты. Бүгүнкү иш-чара биздин Хелветасынын суга цоо долбоору бар. 2023 жылдан бери ишке ашып келатат, бирок ага чейин 2021-20-19 жылдары биз суга цуу тармагында мыйзамга, суу кодексине өзгөртүү киргизүүлөрдү сүрөмөлөп, ошол мыйзамды кабыл алдырганбыз. Ошол мыйзамды ишке ашыруу боюнча ушул Өзгөн районунда Мырзакей айыл өкмөтү менен иштешип келатабыз. Анан бул айыл өкмөтүнүн өзгөчөлүгү биз ушул айыл өкмөттөн ушул проекттин жасаган ишинин жыйынтыгын көрүп атабыз да. Анткени эң негизги мыйзамдын өзгөчөлүгү жана суга цуу каналдарын калыбына келтирүүгө акча каражат табуу болчу. Эми ошол каналдарды биз муниципальный менчикке өткөрүп берүүгө жардам берип, көмөк көрсөтүп Мырзакей айыл өкмөтүндө. Андан булар алгылыктуу иштер жасап, ушул каналдарга азыр областтык, райондук фонддордон, СИМ гранттардан акча каражатын таап келип, ушу каналдарды оңдоп, каналдардын оңдогондон кийин баягы суу жоготуулары азайып, дыйкандарга суга цуу жеткиликтүү болуп атат да. Ушул эң деген проекттин баягы көздөгөн максаты ушул болуп атат. Эми ушул практиканы жайылтайлы деген максатта проект көлдө да Ак Суу Жети Күз райондорунда иштейт. Ошо Ысык көлдүн Ак Суу Жети Күз пилоттук айыл өкмөттөрүн келип, ошо Мырзакей айыл өкмөтүнүн тажрыйбасын да ошону үйрөнсүн деген максатта бүгүнкү иш тажрыйбаны уюштуруп, мен ойлойм бүгүн жакшы максаттуу өтүп атат деп. Иш сапардын алкагында делегация Мырзакей айыл өкмөтүнүн кеңсесине барып таанышып чыгышты. Андан соң Адыр айылындагы курулган каналга барышып, ички чарбалык суга цуу тармагын башкаруу жана тейлөөнү жакшыртуу долбоору боюнча аткарылган иштердин жыйынтыктары көрсөтүлдү. Саламатсыңарбы? Менин атым Гүлмира Каниметова, Ысык көл облусунун Барскон айыл аймагынын Суу өмүр булагы муниципалдык ишканасынын бухгалтеримин. Биз ушу бул ош жергесине тажрыйба алмашуу үчүн келгенбиз. Ички суга цуу жана ичүүчү сууну пайдалануунун жолдорун, кандай иштетүүнүн тажрыйбаларын алмаштырууга келгенбиз. Буюрса келип таанышып атабыз, баары жакшы. Азыр келип Мырзакей айыл өкмөтүнүн жамааттары менен тааныштык, пикир алмаштык. Биз билгендерибизди аларга айтып, алар билгендерин бизге айтып, ушунтип тажрыйба алмашып атабыз. Дагы азыр бара турган жерлерибиз бар экен. Эми дагы мындан ары дагы тажрыйбаларыбызды алмаштырып, биле турган нерселерибизди көбөйтөбүз деген ойдобуз. Иш-чарага Ак Суу районунун жана Жети Күз райондук мамлекеттик администрация башчысынын биринчи орун басары, райондогу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү, ошондой эле муниципалдык ишкананын жетекчилери, айылдык кеңештин депутаттары катышты. Жыйынтыктап айтканда, иш-чара региондор аралык кызматташтыкты бекемдөөгө жана натыйжалуу тажрыйбаларды жайылтууга өбөлгө түздү. Катышуучулар Мырзакей аймагынын жетишкендиктерин баалашты. Эртең Ысык көлдөн келген делегация Ноокат районуна иш сапары менен барат.